$49.500 бир аз кеми бар. Маңдайымда турган 4 бөлмөлүү жаңы ремонттолгон жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Алай негизги трассасынын боюндагы Башбулак айылынын өчөр жаңы конушуна сатыла турган ушул чек-чейген, сырткы фасадтары жит гидроверти менен кооздолгон, панорамный терезелери бар, шаардагыдай шарттар курулган, түзүлгөн ушул жер үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Кошумча курулуштары жанында топкасы бар, жылуулук меши орнотулган, навеси бар, анан 3 очок тапчандын орду мына ушул тарапта орун алган достор. Суу светтери келген, ажатканасы бар жана септиги бар достор. Жайгашкан жери өтө сонун. Эмнеге дебейсиздер? Анткени мына ушул келечекте жакынкы жылдар аралыгында мечит, мектеп, бала бакча, ФАП курула турган ушул бош жаткан аянттын жанында эле жайгашканда, түндүк тарабында. Мына ушул үйдүн наркы тарабында эле буйруса ошол сос объекттин мындай чек арасы десем жаңылышпаймын. Балдарыңыздар мектепке, бала бакчага барам десе, 1 мүнөттүк убактысындагы кетирбей, чуркап барып, чуркап келип, окуп билим ала берет достор. Караңыздарчы, мына ушул чек-чейген тыпыйган 4 бөлмөлүү үй сиздерге насип кылган болсун дейли. Анда чамдаңыздар, чалыңыздар, ээсинин номери экран астына камтылган, документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Эми жүрүңүздөр, келүү жолдорун бир катар сиздерге айтып көрсөтүп берели. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын чыга бериш жеринде турам. Эгерде сиздер Алай тараптан келе жаткан болсоңуздар, анда Башбулактын кире бериш жери. Бул жерде эски вулканизация бар эле, азыр унаа жуучу жай болуп калды. Сиздер жанагы сатыла турган үйгө мына ушул жерден түз өтүп, наркы бетке өтүп, тетиги жерден бурулуп, түз барсаңыздар, буйруса мектеп түшө турган жердин ылдыйкы көчөсүндө. Ошол жактан жолугушабыз туугандар. Мектеп түшө турган аянттан түз эле өтүп келесиз. Мына ушул үйлөрдөн өтүп эле мына ушул көчөгө оң тарапка бурулуп, 200 метрге жетпей, сол тарапка бурулсаңыздар, сатыла турган үйүбүз маңдайыңыздардан чыга келет достор. 5 сотук жер аянтында жайгашкан. Бул жагында болсо ажатканасы, жана айтып өткөндөй эле. Бул болсо буйруса септик кылып аласыздар. Мынакей, жакшы. Чек аралар такталган, кошуна акылары ташталган. Эми үйдүн өзүнө кирип бир катар маалыматтарды берели. Тепкич бул жактан дагы чыгат, бул жактан дагы чыгып түшсөңүздөр болот. Брондолгон темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуба көргө сиздерге насип кылган болсун достор. Кире бериш коридору, ар бир бөлмөгө өз-өзүнчө эшик аркылуу кирип барабыз. Эшиктери мына ушундай кайтеги стилинде жасалгаланган, ар бир бөлмө потолоктору натыжный потолок болгон, софиттер орун алган, кыскасын айтканда люстралардын орду дагы каралган. Ошондой эле дубалдары моющий обойлор менен кооздолгон. Асты болсо мына ушундай ламинаттар басылган. Бул панорамный терезеси бар зал, конок бөлмөсү. Бул жактан дагы терезе камтылган. Ар бир терезенин астында мына ушундай 15-16 кабыргалуу жылуулуктун батарейкалары достор. Жылуу болот экен кышында өз негизичи. 2 тонна менен нормальный чыгат экен сиздер да. Бул жагындагы өзүнчө бир кооздоп койгон, кааласаңыздар сиздер TV зона кылып тагын жасалгылап койсоңуздар болот. Андан ичкери кире турган болсоңуздар ашканасы, ашкана эмеректери атайын ушул жерге жасалгаланган, уюштурулган, ушул бойдон калат достор. Мынакей бул жерде олтуруп тамактанасыздар үй бүлөңүздөр менен. Газ плиталары мына ушул бурчта орун алган. Муздаткыч жанында экен. Бул жака дагы мына ушундай канча десек 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 кабыргалуу экен. Бул жагы дубалдарын мына ушундай житки обой менен кооздоп койгон. Андан ары сиздер сөөрү тапчандарга, 3 очокко жана топкага кирип келсеңиздер болот. Бул жагында ошол эми топкасы бар, мына жылуулукту ушул тартуулайт буйруса. Жанында навес бар. Отунган ачы сөөрү тапчан кылып аласыздар да эми. Кана кийинки бөлмөгө баралы. Биз 2 бөлмөнү көрсөттүк. Коридорго чыгып, бир катарынан көрсөтө берели. Бул жагы душ. Дээрлик бүтүп эле калган. Бул жагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүт бардыгы ремонттолгон, жылуулук киргизилген. Аристонду орнотосуз, раковиналарды орнотосуз, стиральный машинаны орнотуп, кыскасын айтканда кафели даяр турат достор. Кафелди эле алып келип басасыздар болду. Кафели келген. Мына далил катары көрсөтүп коеюн. Үйдүн ээси ушуну басканга дагы убактым жок, жумуш менен жумуш болуп, кылбай жатамын. Кокус
кардар келгенге чейин басып калышы дагы мүмкүн, болбосо кардар өзү каалагандай кылып басып алат деди. Бул детский комнатасы достор. Көрдүңүздөрбү? Обойлор эле өзүнчө бир тайлык. Атайын ушул жаш балдарга жага турган обойду чапташтырган моющий обой. Бул күн батыш тарапты караган 3 көздүү пластик терезелери камтылган, жылуулук киргизилген. Надежный потолок достор, керилме шыптама. Ар бир бөлмөлөрдө мына ушундай вытяжкалар орун алган. Демек, негизи достор, келесиз, жашайсыз да. Идиш-аяк көрпө төшөгүңүздү эле алып келсеңиз болду. 4-чү бөлмөгө кире турган болсок, бул дагы бир ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. 4x4, жаш балдар уктоочу бөлмө дагы 4x4, бул дагы 4x4 достор. Мынакей, кандай экен агайын туугандар? Жагып атабыз сиздерге. Бул күн батышты карап турган терезеси. Негизи заманбап экен. Бышка кирпичтен салынган, курулган, сесмопоезд тумбалары урулган, ошол чатыры жабылган бул үй сиздерге гана насип кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эс номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы бир катар маалымат алсаңыздар болот. Жыйынтыктадык анда. Берекесин берсин тапканыңыздарга. Документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет агайын туугандар.